Эркектин башына проблема түшүп көйгөйлөр өтө көп болуп келген учурда аялы жакындап келип, балдары келип кучактап баша кылат. Эркек аялдар сыяктуу секундага 5-6 көз жаштын тамчыларын агызып ыйла албайт экен да. Баягы эркектин эрки жол койбойт экен ыйлашкачы. Намысы жол койбойт экен. Ал ошондой парктарга, ошондой тоолорго, токойлорго, парктарга бир жерлерге чыгып, истигфар айтып, күнөөлөрдөн тооба кылып, ошондой кылганга аракет кылышыбыз керек. Себеби урматтуу мекендешим, эркек аял киши үчүн айтканда ыйлап көз жаш менен чыгарып сала албайт экен да. Эркек киши эрки, намысы деген нерселер жол койбойт экен. Үй бүлөсүнө өзүнүн көйгөйүн билдиргиси келбейт экен. Билдирбеш керек дагы. Ачык айтканда билдирбеш керек дагы. Анан ушул учурда ошо күйгө маселе келген учурда дардыңды проблемаңды айта турган бир эркек досуң боло турган болсо, сени түшүнө турган бир досуң боло турган болсо, жашоодо эң чоң жетишкендиктердин бири да бул. Азыр дос табыш өтө кыйын болуп калды азыркы учурда. Дос табыш өтө кыйын болуп калды. Дос табыш өтө проблема. Азыр глобалдуу проблемаларды ичине койсо болот муну. Бирөөгө ишениш өтө кыйын болуп калды. Ишенип бирөөгө акча бересиң, жок да. Колуң менен бересиң, бутуң менен чуркаша туура келет. Дос сынайм десең, кичине эле акча бериш керек болуп калды өзү. Кандай достугун көрсөтүп коет өзү.